Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, урматтуу таксисттер, кутмандуу кушак кечиңиздер менен. Өткөндө видео чыгардык эле, блокировка, разблокировка боюнчачы. Бул жакта Кубатбай экөөбүз азыр офисте отурабыз. Ошол боюнча дагы кошумча кененирээк толук маалыматты берели. Анткени өткөнкү видеодо маалымат кичине азыраак болуп, өтө көп суроолор көбөйүп кетти, анан бир аз да өзгөрүүлөр кирди. Ошол боюнча Кубатбай экөөбүз. Ассаламу алейкум достор. Блокировка боюнча бул баягыда ачып жаткандарыбыз уже ачылды, бир жарымыбыз ачылып, жарымыбыз ачылбай калды. Анан мындан кийин болсо баягыда 10 миңден ашып атканбыз, анткени ал требование ошондой болчу, азыр спрос көп болуп, тигилерде ценасы көтөрдү. Биз тааныш аркылуу чыгабыз да, мына ошо комитет аркылуу эле тааныштар ошол жакта. Только навсегда жабылгандар ашатабыз азыр. А жана временный комфорт плюстар, детскийлер, аларды пока ачпай элебиз. Жанагындай пожизненный жабылган, баранда ар кандай болуп жабылгандар, баягы 10 жолду мисалы ачкандар бар, левыйчы, аларды деле ачылып атат, арасынан ачылбагандар ачылбай атат. Азыр кичине башка подход менен ача турган болдук, кечээ барып ошо сөзүп келдик да. Ошо ценасын 20 миңге көтөрүлдү. Андан ары өйдө көтөрүлбөйт деле болгон ошо цена. Туугандар, баягы сиздер чалганда мен ала албай атам, анткени чирөшчүр көп да, баягы чалгандарчы. Тааныш аркылуу эле баягындай желательно жазгыла, же голосовой жөнөтсөлөргө жооп берем, бош убакта баарыңарга жооп берип атам. Өзүбүздө бизде таксопарк дагы бар, анан блокировка менен иштегенге действительно жетишпей калып атабыз. Эки жакка теңчи. Тем более мына закондор кирип атат. Мындан кийин разблокировканы туугандар офиске келесиңер, путевой производитель ушул жерден ачабыз. Ачканда деле сразу ачылып кетпейт. Бир 10 күн, 15 күнгө примерно күтөбүз да. Андан кийин ачалып калай бер. Жаңы закон боюнча пока паника кылбай туруңуздар. 1 сентябрдан баштап не өзгөрт десеңиздер, негизи өзгөрүүлөр бар экен. Бирок Министерство транспортта иштеген толком жооп бербей атат, Яндекс өзү да жооп бербей атат. Короче, путевой листте бир аз өзгөрүүлөр бар. Өзгөрүүлөр бизде уже бар, андай даяр путевой листтер болсо келип жаңы форматта алып кетсеңиздер болот. Обязательно справка об отсутствии судимости обязательно алыңыздар. Снилс керек. Айткандай, кисартта уже жакын иштеп калышы мүмкүн. Баягы левый ачкан кисарттарды буйруса өзүнө убакыт бар, пока оригинал ачканга аракет кылыңыздар, госуслуганы подтверждение кылып, ал үчүн снилс перевод паспорт болсо болду. Пенсионный фонд же мои документиге барып деле подтверждение кыласыздар. Аны ачыш оңой эле негизи. снилсти обязательно алыңыздар, урматтуу достор. Снилсти алыш үчүн перевод паспорт керек, анан регистрация керек. Любой эле мои документига же пенсионный фондго кирип алсаңыздар берет снилсти. Анан справка о несудимости алыш үчүн деле ошол снилс керек, перевод паспорт, анан кийин регистрация керек. Снилс керек жок. Снилс кереги жок. Справка отсутствие судимости керек. Ошондой болду. Ошо путевой лист керек болсо биздин офиске келип алып кетсеңиздер болот. Путевой проезд 52. Күндүз саат 11ден кечки 8ге чейин иштейт бул жак, как положено. Анан без выходных күндө иштейт. Ошондой достор, көргөнүңүздөргө чоң рахмат. Бул видеого лайк басып коюңуздар, комментарий обязательно жазгыла, комментарийден жооп беребиз. Да кызыктуу суроолор болсочу. Эгерде да кызыктуу суроолор болсо, дагы кийинки да неме чыгарабыз видеолорду. Эгерде кисартты кантип ачыштын жолун таппай атсаңыздар, бул каналда могу жерге коюп коем азыр ссылкасын, же ушул каналга кирип көрсөңүздөр болот. Кандай ачыш керек, ошол видео жөнүндө видео бар. Ошондой достор, барыңыздарга ак жол. Ник жезл. Каналга лайк басып, каналга катталыңыздар. Белес таксопаркы болгону 2% төлөм менен сиздерди кызматташууга чакырат. Белес паркка туташып, Россиянын бардык шаарларында иштесеңиз болот. Кис-арт лицензия оформление документтерин парк өзү бүтүрүп берет. Жолдомо кагазы бекер жана акыркы талаптарга жооп берет. Диспетчерлер күнү-түнү сиздер менен байланышта. Тапкан акчаңызды чектөөсүз заматта банктык картаңызга чыгарып алсаңыз болот. Шашылыңыз. Сизди алдыда көптөгөн байгелер жана бонустар күтүп турат. Баса, азыр туташкан айдоочулардын балансына Белес парк 500 рубль салып берет.